Нурсултан Назарбаевдин учурда кайда экени айтылды. Казакстандын Коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Карим Масемов кармалды. Бишкекте Казакстандын жарандарына жардам берүү штабы иштеп баштады. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган ушул жаңылыктар менен кененирээк айтмакчы программабыздан таанышып алыңыздар. Эфирде студияда кызматта Айпери Шенкулова. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев учурда өлкөнүн Борбор шаарында. Мындай билдирүүнү анын маалымат катчысы Айдос Укебай кабарлады. Назарбаев Казакстандын Борбору Нурсултан шаарында. Чындыкка дал келбеген маалыматтарды таркатпоону суранабыз. Ал бир катар жолугушууларды өткөрүп, мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев менен түз байланышта деп айтылат маалыматта. Маалымат катчы Нурсултан Назарбаев шериктеш мамлекеттердин башчылары менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн да белгилеген. Назарбаев өлкө бүтүндүгүн камсыз кылып, азыркы кырдаалдан чыгуу үчүн бардыгын Казакстандын президентинин айланасына чогулууга чакырат деп билдирген ал. Буга чейин айрым ЖМКлар Назарбаевдин өлкөдөн чыгып кеткенин жазып чыгышкан. Ал эми саясаттануучу Аркадий Дубнов өз булактарына таянып, Назарбаев Кытайда экенин айтып чыккан болчу. Масимов Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчилигинен 3 күн мурда Алматыдагы башаламандыктар башталган кезде бошотулган эле. Масимов жана башка бир нече киши мамлекетке чыккынчылык кылган деп шектелип 6 январда тергөө абагына камалган. Бул боюнча сотко чейинки иликтөө иштери жүрүп жатат. Алматыда наразылык жүрүштөрү курчуп жаткан учурда Масимов кызматынан алынган эле. Ушул маалда Алматыда антитеррордук операция башталганы кабарланган. Масимовдун ордуна мамлекеттик күзөт кызматын жетектеген Эрмек Сагимбаев дайындалганы белгилүү болду. Масимов өлкөнүн туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин көп жылдан берки санаалаштары катары айтылып жүрөт. 56 жаштагы Карим Масимов атайын кызматтын башына 2016 жылы келген. Ага чейин бир нече жолу өкмөттү жетектеп келген. Бишкек мэриясынын маалымат кызматы билдиргендей, транзит менен келген казак жарандарына жардам көрсөтүү максатында атайын штаб иштеп баштады. Транзиттик каттамдар менен Манас эл аралык аэропортуна түшкөн казакстандык жүргүнчүлөргө атайын унаалар даярдалып, ак жол көзөмөл өткөрүү пунктуна алып баруу жана андан ары өткөрүү уюштурулуп жатат. Түндөсү келген жүргүнчүлөр кошуна өлкөдө коменданттык саат болгондуктан Достук мейманканасына жайгаштырылган. Казакстандык жарандарга колдоо көрсөтүү үчүн чыгымдар мэриянын резервдик фондунан жана демөөрчүлүк каражаттардын эсебинен жүргүзүлөт. 8 январга караган түнү казакстандык 32 жүргүнчү келген. 7 январда Бишкек мэри Айбек Жунушалиев Казакстандын жарандарына жардамдарды уюштуруу боюнча шаардын штабдык иштөө тартибин бекиткен. Бишкек шаарынын мэриясынын бир катар кызматтары жана облустук администрациялары менен биргеликте Казакстандын Кыргызстандагы элчилиги менен макулдашылып иш алып барышууда. Шаар мэриясы уюштурулган штабта Казакстандагы окуяларга байланыштуу гуманитардык жардам топтоо иштери да жүргүзүлүп жатканын айтты. 7 январда Бишкекте активисттер жана демөөрчүлөр Казакстанга гуманитардык жардам чогултуп, жеткирүү иштерин баштады. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайм. Саламатта калыңыздар.